Кээбиркилер айтат да, мен кекире берем, анан менден мындай ачуу даам оозума келе берет, кекирсем тамагым келип кетет деп. Ал эмнеден? Бизде тамак сиңирүү системасында ар бир өзүнүн бөлүгү бар. Кулкун бар, пищевод деп коет орусча. Анан кийин ашказан бар, анан 12 ичеги бар, анан ички ичегинин 2 бөлүгү бар, илецекальный и подвздошный частары. Мен кыргызчасын неме кылбагам, ошо орусча айтып кете берейин. Анан ал ички ичеги бүткөндөн кийин жоон чеги кетет. Бул поперечный ободочный деп коет. Ушул поперечный ободочный ичеги, жоон чеги биринчи жогору кетет. Андан кийин ашказан түбүнө жатат дагы, анан ылдыйга түшүп туруп, S-образный сигмовидный кишка менен түз ичеги барып, анан бизде заң чыгып кетет. Эми караңыздар, ушул ар бир бөлүк, ашказан, 12 ичеги, илеум, подвздошныйлар ар бирине өтүп атканда, бизде ошол жерде мындай капкакча болот да, сфинктер деп коет. Мынакей, бул жерде бар, кулкун менен ашказандын ортосунда. Ашказан менен 12 ичегинин ортосунда бар. 12 ичеги менен мына бул жерде бар, караңыздар. Анан ички ичеги бүтүп, жоон чеги өткөн жерге бар. Ушул сфинктерлер шамалдап калат, сезгенип калат, кызарып шишип калат. Ушуну сфинктерит дейт. Демек, бул мына кулкундан биз тамакты жутканда эле бул ачылат. Көрдүңөрбү? Капкакча ачылат дагы, тамак ашказанга өтүп туруп, анан бул жабылыш керек. Бул кызарып, шишип калган үчүн артка кичине тартылып калат дагы, жаппай калат. Ошондо ашказанга түшкөн тамак иштеп атканда воздух өйдөгө кекирип чыгып кетет. Эми караңыз, эми үчүн мен оозума ачуу келет дейт. Демек, ашказан менен 12 ичегинин ортосундагы капкакчадагы ашказанга тамак түшкөндө бул жер жабылып туруш керек. Демек, бул жерде кызарып шишип сфинктерит болуп калган үчүн, бул жерде жабылбай калган үчүн, өт артка ашказанга куюп салган үчүн адам зарына боло берет.